Таңшала көрсөтүүсү улана берет. Азыр болсо бизге абдан таланттуу жана жакын арада мына ушул интернет социалдык тармагында көпчүлүктүн көңүлүн буруп келген эки биздин таланттуу инсандар келип калган маалы. Чолпон жана Эламан комузчулар. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Мантаңыздар менен. Жакшы. Чоң рахмат. Биз да сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Сиздерди биз социалдык тармактан көпчүлүктөр эле мына ушул Инстаграмдан таанып калды жана сиздердин эң эле өзгөчөлөнгөнүңүздөр башка комузчулардан айырмаланып турганыңыздар бул дүйнөлүк хиттерди комуздун күүсүнө салып ойноп жатасыздар. Бул негизи идея жана бул ой кимге келди эле? Эмнеден улам сиздер бул кадамга бардыңыздар? Ушул суроо ар кайсы жака барганда айтылып эле келип жатат. Деспасито деген хит болуп жаткан ырынан баштаган болчумун, видеого тартып өзүмдү селфи кылып. Андан кийин ошол баарына жагымдуу келе түштү. Сунуштар, сурануулар келе түшкөндөн анан Эламан экөөбүз кеңешип, анан кийин 2 күнгө салып, дагы улантып баштадык десем болот. Жакшы. Мынакей дайыма эксклюзив менен бизге келесиңер. Жакында гана клип дагы тарткан экенсиңер. Ал жакта кайсы чыгармалар камтылган? Бул эми биздин биринчи жетишкендигибиз десем болот. Алгачкы жетишкендиктердин бири. Бул жакта деген кыргызча чыгармадан башталат, кыргызча кол ойнотмо күүдөн башталып, андан кийин ичинде көптөгөн ошол биздин чет өлкө обордош туугандарыбыздын дагы күүлөрүнөн эң жакшы күүлөрүнүн үзүндүлөрүн дагы алган болчук. Ошол эле казактын, өзбектин, орустун жана ошондой эле мировая классика бар бул жерде. Жана Пираты Карибского моря деген кинонун саундтрегине алынган. Ошол күүлөрдүн баарын камтып, андан кийин баардык ошол чыгармаларды мындай бир стиль коштосун деп, анан рок стилин кошкон болчук. Роктун элементтерин алганбыз. Эң сон сиздерди биз башында көрүп жүргөндө, мисалы, жөнөкөй Чолпон менен Эламанды көрүп жүргөнбүз. Азыр болсо сиздерде образ, стиль пайда болуптур. Кайсы адистер менен иштешип атасыздар? Сиздерге ким көмөк көрсөтүп атат? Негизи акырындап калыптанып келатабыз. Бирок азыр деле жөнөкөйбүз. Тактап деле мондай өзүбүздүн стилистибиз же эмебиз деле жок. Болгону өзүбүздүн менеджерибиз бар, Айткулиев Жодар деген байкебиз, Чолпондун жолдошу. Ошол агабыз менен кеңешип бармак оорубайт дегендей өзүбүзчө отуруп эле ой толгоп отуруп мындай кылсак тигиндей кылсак деп эле. Сиздердин дуэтиңиздерди айрым адамдар, мисалы, ошол эле Нурай Мазыкбаева менен Назбек Кенчинбаевга дагы окшоштуруп жаткан маалы, сиздер бул тууралуу эмне пикир айта аласыздар? Билбейм, ким кандай көрөт, эмнебизди окшоштурушат. Ал жакта дуэт, скрипка менен комуз, өздөрүнчө оригиналдуу дуэт. Биз өзүнчө оригиналдуу, өзүбүздүн көрмандар, өзүбүздүндөй сүйгөн угармандарыбыз бар деп айтсак болот. Эмнебизди окшоштурушат билбейм, болгону ошол костюм жактан айтып калышы мүмкүн. Ошол мүмкүн цветте кеп, ак кара бул баары бир классика цвети да баары колдонула турган. Ошондой эле кыргыздын оймолору окшош болушу мүмкүн. Мындай айтканда эч кимди бири-бирибизди окшоштуралы деген деле ой жок болчу. Сиздер бул күнгө чейин Акак комузчулар ансамблинде чертип келгенсиздер, андан соң экөөңүздөр дуэт катары чыгып, азыр эркин куштай учуп жаткан маалыңыздар. Буга сиздердин топтун пикири кандай? Биздин алар кандай кабыл алды? Эң эле жакшы кабыл алат. Биздин ийгиликтерибиз менен кошо кубанып, кошо сүрөп, жакшы сөздөрүн айтып, өзгөчө биздин жетекчибиз Ирина Балтабаевна эжекейибиз ошо көп батасын берип, жакында жаңы видеобуз чыкты, биринчи алгачкы эмгектерибиздин бири. Жакшы өзүбүздүн немеде WhatsApp'та группабыз бар, Акак ансамблине ал жактан менен SMS-тер жазышып, малатса деп жакшы кабыл алышат. Дагы кандай пландар бар? Балким дүйнөлүк аренага чыга турган өзүнчө бир оригиналдуу номер даярдап жаткандырсыңар. Кудай буйруса, эмгектин берсе Кудайдын арзагын берет болуш керек. Негизи пландар көп. Алдыда аткарылчу ойнол элек, комузда ойнол элек чыгармалар арбын. Ошолордун баарын ойнош керек. Кудайым буйруса, ойнол элек стилдер бар, ачыла элек. Ошолордун баарын ойнош керек деген тилектебиз.
сиздер билишибизче улуттук консерваторияны аяктагансыздар. Негизи мына ушул музыкалык билими бар инсандар комуздан тышкары көпчүлүк музыкалык аспаптарда ойнойт эмеспи? Комуздан тышкары кайсы аспаптарды дагы ойнойсуздар? Жеке өзүм жөнүндө айта кетсем, комуздан тышкары өзүбүздүн улуттук аспаптардын дээрлик баарында ойнойм. Ошол эле ооз комуз, жыгач ооз комуз, чопочор, сыбызгы, чогуу ойночор, кылгыякты эми үйрөнүп атабыз. Андан тышкары пианино, гитарадан чамча. Сиз? Мен деле ошол тууралуу пианинода, гитарада ойноп калам. Андан сырткары азыр бий менен мышыгам. Ошол. Жакшы. Эң сонун. Келиңиздер анда бүгүн өзүңүздөр айтып калыңыздар, эң алгачкы кадамыбыз, эң алгачкы ийгилигибиз деген видеонун бүгүн мынакей эксклюзивдүү кылып МТС каналынан таң шоула берүүсүнөн берели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздар үчүн Чолпон жана Эламандын алгачкы эмгеги назар салып коюңуздар.
Баракелде, Браво, баракелде. азаматсыздар, мына ушул керемет чыгарманы эксклюзив биринчи жолу НТС таң шоу программасынан баарыбыз көрө алдык десек болот. Попури 7 мүнөткө созулган керемет клип канча убакытка созулду тартуу процесси? Созу качан баштады эле? Көп эле созулду. Монтаж деген бар экен, монтаж аябай көп убакыт алды да. Негизи аны тартылганы азыр эле болду. Мына ушул клипте айрыкча Чолпон экөөңүздөрдүн плащиңыздар көпчүлүктүн көңүлүн толсо керек. Ооба, жана Матрица деген персонажды көрүп, ошондон соң шыктанып, ушул костюмду тигели деген ой келди эле деген суроо болуп атат. Матрица эмне деп койсоң? Негизи башында ушундай болгон, көбүнчө рок стилин ачып көрдүк да, кандай костюмдар кийилет, анан негизи эле ушундай плащ негизи эле ойго келди. Матрица деген кинону деле көп неметпеп, маани бербептирбиз. Плащ дегенде эле анан өзүбүзчө мындай тиндей деп өзүбүз чийип баарын. Бул клипте сиз көп функцияны аткарыптырсыз. Мисалга алсак, жөн гана комузда же болбосо домбурада кол ойнотпостон, сиз бийлей турган өнөрүңүздү дагы көрө алдык. Сиз үчүн экрандан биз көрдүк бийлегениңизди. Азыр жандуу көрүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Азыр эми комуз эле ойноп берели, микрофондорубуз бараз байланып, энебизде бийлеген керек. Жок, негизи конок элдердин алдына чыкканда коноктор менен кандайдыр бир номерди аткарып атканда жандуу аткарасызбы ошондой бий менен? Албетте, мен буга чейин айтып кетпедим, бий менен да машыгам депчи, профессионалдуу түрдө эле ушу кичинекей кезимден бери ошол нерсеге дагы жакынмын. Буга чейин дагы комуздан сырткары дагы бий аркылуу дагы номер катары жасап эл алдында чыгып жүргөн болчумун. Бүгүн бизге кандай белек менен келдиңиздер? Кандай чыгарманы? Азыр эми эшикте кар жаап атат дегендей, элибизди уже акырындап жаңы жыл келе жаткан жаңы жыл менен куттуктай берсек болот болуш керек деп. Биринчилерден бололу деп чечтик. Бул негизи ойной элек болчубуз, анан кийин бүгүн ойной береличи. Ошо клипти дагы биринчилерден болот. Бүгүн жалаң эксклюзив турбайбы анда, бизде? Жалаң эксклюзив. Келиңиздер.
Кол чабуулар эң сонун. Чоң рахмат сиздерге таңырта келип, сонун чыгармаңыздар менен телекөрүүчүлөргө арнап өттүңүздөр. Кудай буйруса сиздерди дагы көптөгөн жаңылыктарыңыз менен күтө алууга дайынбыз. Бир гана интернет тармагынан эмес, эфир аркылуу дагы ар дайым көрүп туралы. Ийгилик сиздерге. Чоң рахмат. Бүгүн биздө коноктоо өзгөчө өнөрлөрдүн ээси Чолпон менен Элеман болду. Биздин эфир улана берет.